Пайгамбарлар турагы Кудус. Кудус. Алгачкы кыблабыз, экинчи мечитибиз, үчүнчү ыйык жерибиз. Биз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын миражга көтөрүлгөн жер катары билинген шаар. Христиандар үчүн Иса пайгамбар креске керилип өлтүрүлгөн жана анын кабыры жаткан аймак болсо, яхудилер үчүн болсо бул жерде Сулайман алейхиссалам курган ибадаткананын бирден бир бөлүгү шаардагы ыйлоо дубалынын астында жаткандыгында ынанышат. Андыктан бул шаарды багындыруу ар диндеги, ар улуттагы, ар султандын, ар кол башчынын таттуу кыялы болгон. Касиеттүү Куранда бул боюнча «Ваттини ваззайтун, ватур синин, ва хадал баладил амин, лакад халакнал инсана фи ахсани таквим, thumma рададнаху асфала сафилин» деп баяндалат. Бул жерде Зайтун сүрөсүндө айтылган бул аяттар айрым тафсирчилердин пикири боюнча 3 тоого ант ичилет. Ваттин деп айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи вахий келген Хира тоосуна, Ваз-Зайтун сөзү менен Иса алейхиссаламга вахий келген Кудустагы Зайтун тоосуна, Ватур Синин сөзү менен Муса алейхиссаламга вахий келген Сина тоосуна ишарат кылат. Бул тоолорго ант ичилгенден кийин «Ва хадал баладил амин» башкача айтканда, мына ушул бейпил шаарга ант деп Мекке шаарын айтат. Ыйык Куран китеби бул аят менен Меккенин кыяматка чейин ишенимдүү бейпил шаар болоорун кабар берүүдө. Бирок Сина тоосу жайгашкан Мысыр жана Зайтун тоосу жайгашкан Кудус шаарлары тилекке каршы ишеничтүү тынч шаарлардын катарына кирбейт. Муну менен Аллах Таала бизге Кудуста кыяматка дейри жихад уланаарын назарыбызга сунууда. Жихад токтобогон бул жердин аты да тарых боюнча токтобостон өзгөрүп келди. Кээде Ябус, кээде Ярушалам, кээде Алия Капитолина, кээде Илия. Бирок ал биз үчүн ар дайым Кудус. Буга чейин жөөттөрдүн, бүгүн болсо мусулмандардын жүрөк жарасы болгон бул шаардын дарты качан айгат, качан бул жерде Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын азаны жаңырат, качан бул жерлерге жеңиштин, шүгүрдүн намаздары окулат. Бул күндөрдүн тезирээк келүүсү үчүн эмне кыла алабыз? Бул суроолорго жоопту ушул ролигибизден ала аласыз. Акса мечити дегенде дароо эле кээ бирлери ушул сары мунаралуу мечитти айтышат. Ал эми кээ бирлери бул сүрөттөгү мечитти көрсөтүп, жок, бул эмес, Акса мечити дал ушул, силер алдап жатасыңар деп чыгышат. Чынында Акса мечити кайсынысы? Чындыгында бул эки мечит тең Акса мечитинен болуп саналат. Бул мечит же бул мечит эле эмес, экөө тең. Сары мунаралуу мечиттин аты Куббатус Сахра. Бул мечитти Амави дөөлөтүнүн халифасы Абдул-Малик бин Марван 687-691 жылдары курдурган. Бул мечиттин ичинде чоң таш бар. Бул таш турган жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миражга көтөрүлгөн. Бул мечит болсо кыбла мечити. Бул мечиттин ордуна алгачкы жолу Умар разияллаху анху мечит курган. Кийин дагы бир нече Аббаси Амави халифтери кошумчалап курушкан. Демек, Акса мечити бул сары мунаралуу Куббаты Сахра мечит эле эмес, же болбосо бул кыбла мечит эле эмес. Тескерисинче, ушул аймактын баары 144 000 метр квадраттык аймак бүтүндөй Акса мечити болуп саналат. Бул маалыматты жаттап алалы, башкаларга да тараталы. Себеби биздин башыбызды айлантуу үчүн башка дин өкүлдөрү Акса мечити катары сары мунаралуу Куббаты Сахраны гана көрсөтүп келишти. Акса бул динибизде орду олуттуу болгон ыйык аймак. Мусулмандар үчүн өтө маанилүү жай. Кудус башка дин өкүлдөрү үчүн да маанилүү. Ондогон пайгамбарлар төрөлүп торолуп өскөн, бирок көбүнчө нанкөр эл тарабынан өлтүрүлгөн, армандуу окуяларга толо Кудус шаары. Бул шаардын өзгөчөлүгү да ар бир дин өкүлү үчүн ыйыктыгы да мына ушунда. Ошол себептен бул шаарды талашуу иштери бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Исламият менен бул шаар алгачкы жолу 638 жылы Азирети Умар учурунда таанышкан. Ошол жылдарда Азирети Абу Убайда бин Жаррах Кудусту багындыруу үчүн Кудус чөлкөмүндө жүргөн. Кудус багынуунун алдында турган. Бирок Кудустагы христиандар Кудусту берсе берели, бирок аны бизден халифа Умардын өзү алып кетсин деген шарттарын айтышат. Христиандардын бул шартын укканда Азирети Умар разияллаху анху
бир кызматчысы менен жолго чыгат Мадинадан. Жол болжолдуу 1,5 миң чакырымды түзчү. Жана бул жолда Азирети Умар бүгүн маданиятты, гуманизмди үйрөткөн акылдууларга чыныгы адамгерчиликтин эмне экендигин көрсөтмөк. Жол бою халифа Умар кызматчысы менен бир төөнү алмак-салмак минип барышат. Шаарга жете элде кезек кызматкерге келген болчу. Андыктан кызматкер төөнүн үстүндө, халифада жөө көрүнүштө Кудуска кирип барышат. Элдин баары айран таң. Христиандар мындайды түшүндө да көргөн эмес. Көрөрү менен бизге риваяттарда айтылган 40 жамактуу чепкени менен келип ачкычты ала турган ушул киши деп айтышат. Чиркөө кечили Кудустун ачкычын халифа Умарга берерде жашын кармана албай ыйлап жиберет. Кечилден эмнеге ыйлап жатасың деп сураганда ал: силерде мындай адеп ахлак болгончо Кудус бизге эч качан келбейт. Ошон үчүн ыйлап жатам дейт шолоктоп. Кечил акыйкат сөздү айтып жатты. Кудус кимге келгенин, кимдерге жар болгонун жана ошол адамдардын жолдорундагы буттун издерине бир караңыз. Алардын жолунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариятынын, анын сүннөтүнүн издерин көрөбүз. Биз ошол издер менен кетпегендигибизден улам Кудусубуз колдон кетти. Биз да Кудусту кайра колго алууну ниет кылып, сахабалар сыяктуу күндүзү шайтаныбыз жана нафсыбыз менен күрөшүп, түндөрүбүздө ибадат менен өткөрсөк, Кудустан келген 5 убак намазыбызды тургузсак, сүннөт менен жашап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт болсок, Кудустун кайра кайтып келүүсү жакын болот иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эң чоң жихад деле ушул эмеспи? Азирети Умар Кудуска барган кезде ал жакты багынтуу үчүн келген эски досу Абу Убайда бин Жаррахты көрүп, бир саамга бири-бирин кучактап туруп калышты. Азирети Умар: бир тууганым, сени аябай сагындым. Эгер жихад болбогондо, сени жанымда алып жүрмөкмүн деп айтат. Азирети Абу Убайда Умарга жылмайып: биз бул жака жоолукканга келген жокпуз, досум. Биз сени менен бейиште кезигебиз. Бул жак динди жайуу жери, досум. Жолугуулар акыретте. Чыныгы кездешүүлөр ажырашуу болбогон о дүйнөдө деп айтат. Туура айтасың, досум. Кана мени өз чатырыңа башта. Бир аз эс алайын, даам остиейин деп айтты жол жүрүп чалыккан халифа Умар. Бирок Азирети Абу Убайда халифа үчүн башка жерди даярдатып койгондугун айтат. Азирети Умар: сенин үйүңө барабыз деп көшөрүп турулат. Азирети Абу Убайда: сени халифа келет деп даярдатып койгон жерге алып барам. Ошол жерден даам татып оостий дейт. Азирети Умар: эй Абу Убайда, менин буйругумду кайра кайталатпа. Сенин үйүңө барабыз деп кесе айтканда, Азирети Абу Убайда: о момундардын амири, эмне менин үйүмө келип ыйлоону каалап атасыңбы? Деди да, бирок айла жок, үйүнө баштап барды. Барса, үйүндө болгону даарат алганга бир кумганы, жерге отураар жана астына салып жатаар бир эчкинин териси, тамак ичээр бир табагы бар. 3 континентти ээлеген, килтейген чоң бир өлкөнүн башкы кол башчысынын болгону бир кол менен көтөрсө боло турганчалык дүйнөсү бар болчу. Андан башка дүйнөсү болгон эмес. Коногуна да көгөргөн бир нандан башка берээрге эч нерсе таппады. Бул абалды көргөн халифа Умар эчкире ыйлап ушундай деди: о Абу Убайда, дүйнө баарыбызды өзгөрттү, бирок бир сени өзгөртө албады. Өзгөртө албайт дагы. Тескерисинче, сен дүйнөнү өзгөртө турган адамсың. Айтыңызчы, дүйнөнү өзгөрткөнү келген адам дүйнөгө өзгөрүүсү, азгырылуусу мүмкүнбү? Албетте жок. Бирок өкүнүчтүүсү, биз тез өзгөрүп турабыз. Азгыруучу сулууга, комфорттуу ак тамга, убактылуу мансапка азгырылып өзгөрүп кетебиз. Кудусту, Чыгыш Түркистанды, Кавказды, Африканы жана башка ушул сыяктуу чөлкөмдөрдү дүйнө өзгөртө албагандар гана өзгөртө алат. Кийин 1099 жылы крестүүлөр жортуулунан улам миңдеген мусулмандардын канына чыланган шаар кайрадан христиандардын аймагына өтөт. Алардын бул аймактагы өкүмдарлыгы 100 жылдан ашык убакытка сүрүп, 1187 жылы Салахиддин Аюбийнин кол башчылыгы астында экинчи кез мусулмандардын карамагына кошулат. Салахиддин Аюби дайыма кабагын бүркөп жүргөн киши болгон экен. Бир күн ошол доордун аалымдары ага келип, жылмаюуда сүннөт, бир аз жылмайып жүр, кабагыңды бүркөбө дейт. Салахиддин Аюби ошол кезде тарыхта калган ушул сөздөр менен жооп берет: Кудус капырлардын колунда турган кезде мен кантип жылмаям?
Кудусту багынтууну жашоосунун негизги максаты кылган улуу кол башчы аны багынтканга чейин жылмайган жок. Өмүр бою чатырда жашады. Башында да ар дайым аза күткөнүндө ишарат кылган селдеси болчу. Бул кара селде Кудус багынтылгандан кийин гана чечилди. 1517 жыл. Бул аймак Осман дөөлөтүнүн кароосуна өтүп, 400 жылдан кийин 1917 жылы Кудус Англиянын колониясына кирет. 1947 жылы Кудус эл аралык аймак статусуна ээ болот. 2000 жылдан бери дүйнөдө чачырап жүргөн жөөттөр 1948 жылы адилетсиздик менен алгачкы жолу өлкөлүү болушту. 1967 жылы бул аймакта 6 күндүк согуш болот. Бул согушта Мысыр, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак сыяктуу чоң мамлекеттер Израилге каршы биригет. Бул мамлекеттердин аркасында бүтүндөй араб өлкөлөрү бар болчу. Ага каршы кичинекей Израиль. Салыштыруу иретинде айта турган болсок, бир Иорданиянын армиясы деле Израилди чайга кошуп жутуп кое турганчалык күчтүү болчу. Бирок ошондой чоң күч кичинекей Израилге жеңил берет. Болгондо да 6 күндө, ооба, туп-туура 6 күндө. Албетте, жөөттөрдүн артында Эссер, Англия сыяктуу державалар да турган. Туура ичибизден сатылган мамлекеттик кызматкерлер, чыккынчы аскерлер, ичибизге кирген тыңчылар болду. Бирок оор болсо да ушуну моюндашыбыз керек. Алардын бул оңой жеңиштеринин аркасында талыкпай окуп, изилдөөлөрү, биздин да өз тарыхыбызды билбей турганчалык сабатсыздыгыбыз бар. Анткени Султан Селимдин 1517 жылы Мысырды багындыруудагы колдонгон алдыдан эмес аркадан чабуул коюу согуштук тактикасын жөөттөр дал ушул 6 күндүк согушта Мысырга каршы колдонушту. Согуштун биринчи эле күнү биздикилер оор жоготууга учурашып, учак самолетсуз калышты. Ар күн сайын жоготуу, ар күн сайын жеңилүү болуп отуруп, болгону 6 күндө Израилге тизе бүгүп беришкен ошондо. Жеңиштен кийин Израилдин кол башчылары генералдык штабка репортажга келишет. Ошондо ушундай суроо жооп болот. Силердин ошол күнгү аракетиңер бизди таң калтырды. Бир учурда 200 учак учуруп, аларга алдыларынан эмес аркадан кол салдыңар. Бул ойду силер каяктан алдыңар? Деди журналисттер. Ушинтип жооп беришти. Яуздун Мысырды багындыруусундагы ыкмадан алдык, деп жооп беришти аскер башчылар. Силердин бул билгениңерди мысырлык мусулмандар билип, эски каталарын эске алып, арка тарапка коргонуу коюп, кайра силерди жеңип коюшунан коркподуңарбы дегенде, мусулмандар өз тарыхын билишпейт да баары бир, деп жооп беришти жөөт кол башчылар. Өкүнүчтүү бирок акыйкат. Ошол күндөн бери сүйүктүү Кудусубуз жөөттөрдүн колунда. Кыска убакыт аралыгында жөөттөр өлкө курушту. Килтейген мусулмандардын ыйык жерлеринин бирин өз карамагына алып алышты. Бир түр жеңишти. Бирок ушул жерде кызык бир жагдай бар. Курандын Бакара сүрөсүнүн 61 аятында жөөттөр тууралуу "Ва зурибат алейхиму зиллату вал масканат" деп аларга кордук жана мекенсиздик мөөрү басылганын баяндайт. Акыйкатында да бул улут кылымдар бою мекен жайсыздыктын азабын тартып жашашкан. Жада калса, Осман дөөлөтүнүн тушунда жөөттөрдү эч кайсы өлкө кабыл кылбай, айлар бою кеменин ичинде калышат. Ушундай кордуктарды көрүп жашашкан улут болушкандыктан улам, силер жөөттөр менен согушмайынча кыямат болбойт хадисин убагында адамдар түшүнө алышкан эмес. Кантип эле, ушулар бизге кантип баш көтөрүш алат дегендер ошондо четтен табылат эле. Мезгил өтүп, доор алмашып, бүгүн жөөттөрдүн да өз мыйзамсыз мекени бар. Бирок касиеттүү Куран буларга мекенсиздиктин мөөрү басылгандыгын айтпады беле. Кантип анан булар өлкө куруп жашап калышты деген суроолорго Рисале Нур китептеринде жөөт улуту жашоого жана дүйнөгө болгон ашыкча сүйүүлөрүнөн улам ар кылымда кордук жана мекенсиздик азабын тартууга татыктуу болушкан. Бирок бул Палестина маселесинде кандайдыр бир деңгээлде жөөттөр дүйнө үчүн эмес, өтмүштөгү пайгамбарлары үчүн деген мүдөөнү кармангандыгы үчүн гана убактылуу гана азапталбай жатат. Ушуну унутпаш керек. Ал убактылуу мөөнөт да бүткөнү калды буюрса. Бир күнү Бедиузаманга жөөттөр бир мамлекет куруп жатышат го дешет. Бедиузаман курушсун. Себеби Аллах аларды бир жерге топтоп жатат. Бир жерге топтолушса жок кылуу да оңой болот деп жооп берет. Ыйык Курандын Исра сүрөсүндө ушундай делинет. Силер жер үстүндө 2 ирет бузукулук чыгарасыңар жана абдан текеберленесиңер деп китепте аян кылдык. Качан кылынган убадалардын биринчиси келгенде биз силерге зор күчкө ээ болгон пенделерибизди жөнөттүк. Алар силердин турак жайларыңарды аралап кирип барат.
убада ушинтип орундалды. Бул жерде айтылып жаткан окуя биздин заманга чейинки 598-жылы Вавилон падишасы Навухдоносор Кудус менен Байтул Мукаддасты басып алып, жөөттөрдү Палестинадан туш тарапка айдап чыгарган. Окуя тууралуу айтылууда. Бул биринчи бузукулуктарына берилген жаза болчу. Бизди кызыктырган экинчи бузукулуктары жана ага берилген жаза кандай болот деген суроого кайра эле ошол сүрөнү улантып окусак жооп табабыз. Андан соң биз силерге алардын үстүнөн бийлик бердик. Анан да байлык, бала чакаларды ыроолоп, силердин саныңарды көбөйттүк. Деп алардын 1948-жылы түзүшкөн мыйзамсыз эгемендүү мамлекетинен жана бүгүнкү күнгө дейре уланып келе жаткан айрым бет кап аркасында башкарууларынан кабар берүүдө. Бул мыйзамсыз түзүлгөн Израиль өлкөсү ошол айтылган экинчи бузукулуктун дал өзү болчу. Ошол күндөн бери палестиналык бир туугандарыбызга, мусулман журтчулугуна, адамзатына кылбаган зулумдуктары, көргөзбөгөн бузукулуктары калбады. Ооба, баарыбыз бомбалардын астында калган бейкүнөө байкуштарды көрүп, тиштенгенден соц тармакка пост жазгандан башка эчтеке кыла албай жатабыз. Бул бузукулуктарынын да жазасын көрүшөбү деген суроо баарыбызда бар. Сарсанага батпаңыз. Бул сурообузга сүрөнүн уландысы ушинтип жооп берет. Силер жакшылык кылсаңар өзүңөр үчүн, жамандык кылсаңар да өзүңөр үчүн. Экинчи жолу убада кылынган мезгил жеткенде беттериңерди бузуп, кайгыга салып, биринчи киргенде эле мечитке кирип, баарысын таш талкан кылуу үчүн аскерлерди жибердик. Аллах Таала өзү убада берүүдө. Алла өз убадасында турат. Бул убаданы төмөнкү Муслимде келген хадис дагы да бекемдеп ачыктап берет. Силер жөөттөр менен согушмайынча кыямат болбойт. Ортоңордо согуш болот. Жана мусулмандар аларды таш талканын чыгарып жок кылат. Эгер ошондо жөөттөрдөн бири таштардын, дарактардын артына жашына турган болсо, ал таш же дарак: "Эй мусулман баласы, аркамда бир жөөт бар, келип аны өлтүр" деп айтат. Деп кабарлайт. Акыр заман хадистеринин дээрлик бүтүп барысы кыйыр мааниде айтылат. Андыктан бул хадис ошол учур келгенде жөөттөр эч ким тарабынан колдоого алынбоосун, кайерге жашынууга аракеттенсе, ал жердегилер бул жөөттү кармагыла дей турганчалык аябай кор болооруна ишарат кылууда. Бир гана Гаркат дарагы кабар бербейт. Анткени бул дарак алардын дарагы деп кошумчалайт хадис булактары. Чындап эле Палестина тарапта Гаркат аттуу дарак өсөт. Бирок бул дарактан максат Америка өлкөсүн ишарат кылууда деген чечмелөөлөр да бар. Эмне кылуу керек? Бойкот. Ооба, бойкот. Ар бир керектөөчү бул потенциалдуу бойкотчу. Дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 600 миллион мусулман бар. Бул 1 миллиард 600 миллион бойкотчу деген мааниге келет. Башкача айтканда, бул сыртынан жумшак көрүнгөн, бирок атом бомбаларынан да күчтүү курал. Болгону муну кылдат так ыкма менен колдоно билүү керек. Учурда дин душмандары батыш эмне үчүн мусулмандарды жактырбай, исламофоб көз карашын жайып, Курандан бизди алыстатканга аракет кылып жатат, билесизби? Көптөгөн себептердин бирөөсү дал ушул. Батыш биз 1,6 миллиард мусулманды алардын өндүрүшүн түгөтүүчү кардар катары карайт. Башкача айтканда, алардын өндүрүшүн сатып алуу менен биз алардын экономикасын болуп көрбөгөндөй өнүктүрүп жатабыз. Айык Куранда болсо, жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла деген мааниге келген аят бар. Динибиз бул аятка таянуу менен ысырапкорчулукка тыюу салган. Демек, ысырапкорчулуктан оолак болгон мусулмандар батыштын потенциалдуу түгөтүүчүсү, керектөөчүсү деген статустан алыстайт. Бул болсо батыш экономикасынын тамырын чиритет. Элестетиңиз, 1 миллиард 600 миллион кардарын жоготуу деген эмне дегендик? Бул батыш ааламын бүтүндөй багынтуу деген мааниге келет. Демек, алардын түгөтүүчү кардары болуубуз үчүн биз эң алгач динибизден алыс болушубуз керек алардын оюнда. Мына ошондуктан батыш бизди Курандан алыстатууга аракет кылууда. Диндар мусулман бул күчтүү бойкотчу. 2005-жылы BDS Boycott, Divestment, Sanction, башкача айтканда бойкот кылуу санкциясы аттуу эл аралык кыймыл түзүлгөн. Кыймылдын максаты Палестинанын эркиндиги үчүн Израилге каршы эл аралык деңгээлде бойкот жарыялоо. Африкадан Чилиге чейин, Туркиядан Англияга чейин, Испаниядан Малайзияга чейин жайылган бул кыймыл Израилге экономикалык, маданий, саясий, академиялык жактан бойкот жарыялап, көп ийгиликтерге жетишти. Биз эмне кыла алабыз деп кура эмоция менен трибуналарда ыйлап көз жаш төккөндүн ордуна
Бойкот аркылуу жумшак күч менен Израилге күчтүү сокку урду бул кыймыл. Бириккен Улуттар уюмунун берген рапорту боюнча 2014-жылы Израилге сырттан келген инвестициянын 46%га азайгандыгы байкалган. Мунун эң негизги себепкери BDS кыймылынын мээнети. 2013-2014 жылдар болсо, кыймылдын Европада жүргүзүлгөн бойкотунун жыйынтыгында Израилдин экономикасы $6 миллиард зыян тартты. Израиль, АКШ, Англия, Канада сыяктуу кээ бир өлкөлөргө бул бойкотко колдоо көрсөтпөгүлө деген өтүнүч менен кайрылды. Атүгүл израилдик адам укуктары боюнча активист Эйтай Мак Анадолу маалымат агенттигине берген маалыматында ушундай дейт. 2015-2016 жылдар аралыгында Израиль BDS-тин иш-чараларына чекит коюу активисттерин куугундуктоо максатында Европалык эл аралык юридикалык фирмалар менен жашыруун келишим түзүп, атүгүл $1 миллиард 130 миң берген. А бул болсо BDS-тин сайты. Андыктан сүйүнүчтүү кабардын жолун карап үмүткөр бололу. Доор айланып кайрадан Кудус мусулмандардын колуна өтөт иншалла. Жана бул күнгө аз эле убакыт калды. Бул улуу ишке үлүшкөр болуп калууга шашылуубуз абзел. Бул максатта бир жыгач устасы эмне кыла аларын тарых көрсөттү. Демек, бир жерди багындырууубуз үчүн сөзсүз түрдө аскер же саясатчы болуубуздун кажети жок. Ар аткарган ишибизди багындыруу максатын көздөп кылсак, бул Аллахтын алдында бир дуа болуп, ал кыялдын орундалуусуна себеп болот. Анткени аскердик аракетте, саясаттык кыракылыкта же башка иштерде баарысы аракет дуасынын түрлөрүнөн. Аракет бизден, натыйжа Аллахтан. Биз да аракетибиздин ниетин Кудусту багындырууга багыттайлы. Жөөттөр өздөрүнүн китебинде «Эй Кудус, эгер мен сени унутсам, оң колум шал болуп калсын» деген Тоорат аятын күндө дуа катары окушат. Биз мусулмандарда Аллахтын кулу катары Исраил уулдарынын Мусага «Раббиңе көң барып согушуп келе бергиле» дегени сыяктуу дебеген Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү катары биз дагы, сиз дагы мындан кийин дуаларыбызга Кудусту кошууну унутпайлы. Израиль кол салганда эле эмес, ар дайым жүрөгүбүздө, ниетибизде, дуаларыбызда Кудусту багындыруу кыялы орун алсын. Лозан келишиминен кийин Англия колония башкармалыгынын министри Джордж Керзон «Биз алардын колунан Куранды алдык» деп төш какпады беле. Чын эле ошондо колубуздан, жашообуздан Кураныбызды алышты. Куран көргөзгөн жолдо эмес, напсибиз чийип койгон жашоодо жашоого көнө баштадык. Бүгүн элибиздин канча пайызы Куран окуй алат, алардын да канчоосу Куран маанисин түшүнө алат. Ырас, алар өз иштерин Куранды колубуздан алуудан башташты. Биз да Куранды кайрадан колубузга алуудан, жашообузга аралаштыруудан баштайлы. Алар багындыруу аракеттерин биздин жүрөктөрүбүздү багындыруудан баштады. Ооба, дал ошондой кылышты. Өздөрүн сүйдүрүп, мусулман бир туугандарыбызды жек көргөздү. Өздөрү сыяктуу жарым жылаңач кийинүү менен бизди уулады. Ошондо мажбурлоо менен кийгизилген саждага тоскоол болгон баш кийимдер бүгүн сүйүлүү менен кийилмей болду. Бүгүн тааратканабыздагы унитаз раковиналардагы мусулман эмес. Демек мусулмандашууну, исламият менен жашоону башта өзүбүздөн, үйүбүздөн баштайлы. Жүрөктөрүбүздө исламий, ыйманий акыйкаттарга ачалы. Кудусту фатх кылуу үчүн эң алгач өзүбүздү, напсибизди багындыралы. Акса мечитинен парз болуп келген намазды жашообузга киргизели. Таухид минбарын жүрөгүбүздүн төрүнө тургузалы. Бир ата катары, бир эне катары учурдун жана келечектин Алымбек таткаларын, Салахиддиндерин, Нуреддиндерин, Хамасты түптөгөн жарым жан шейх Ясиндерин жетиштирели. Анан сөзсүз түрдө Аллах элчисинин 3 ыйык жер деп аманат кылып кеткен бул жерди да өз мекенибиздей сүйүп, көзүбүздүн карегиндей коргойлу. Аллахым, Кудустун багындырылгандыгын көрүүнү кеч калып келген биздерге да насып кылсын.